Тамак ичип атасыңбы? Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын балдар хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Кыпчакбай Токторбаевдин иш күнүндө тыным жок. Операция жасабаган күнү болбойт. Дарыгер операциядан кийин дагы балдардын абалын улам текшерип, тынымсыз кабар алып турат. Бул оорулуу 24 күнү түн ичинде операция болгон. Боорунун оң жагында 10 см чоң экинокок бар экен. Ошо жарылып, ичине түшүп кетти. Операция кылдык. Кудай буйруса азыр дарыларын алып атат. Жакшы болгондон кийин андан кийин чыгарабыз. Кыпчакбай мырза балдар курагындагы бейтаптардын жүрөк менен мээсинен сырткары бардык дене мүчөсүнө операция жасайт. Өзгөчө оор операциялар тажрыйбалуу хирургсуз өтпөйт. Балдар хирургиясы бөлүмүндө жылына 1000ге жакын балага ар кандай операция жасалат. Чоңдор үчүн ар бир райондо хирургический отделениясы бар. Балдардыкы область боюнча биздин гана отделение. Ана мен дайым жазып жүрөм, биздин бөлүмдү кичине чоңойтуп бергиле. Биздин бөлүм область боюнча 25 эле орунга эсептелген. Кыпчакбай Токторбаев 1984-жылы Фрунзедеги медициналык жогорку окуу жайды аяктаган соң эмгек жолун Ош облустук ооруканасында баштаган. Ординатураны Москвада окуп келген. Балдар төрөлгөндөн кийин сразу операцияга келет. 2 saat, 3 saatin içinde, geverde 1 saatin içinde törelörü menен kayra götürüp operasiya kılışka tuğru gelet. Tem böyle hazırkı zamanda tubası orular göbөйдү. Дасыккан хирургдун белгилөөсүндө соңку кездеги мамлекет тараптан медицинага көрсөтүлгөн колдоо чоң. Айлык акынын көбөйтүлүшү дарыгерлерди кубандырды. Аны менен бирге көтөрүлгөн маяна көптөгөн жоопкерчиликти алып келди дейт. Ошо жаш балдар биздин ордубузга келе турган балдар биздин билгенибизди көрүүбүзгө көтөрүп кетебизби? Ошол балдар дагы кийин биз кеткенден кийин айтты, ушул акем бар эле, ушул мага өргөттү, тарбиялады деп. Ошон үчүн билген нерсени жаш балдарга үйрөтүп, ошолорго таштап кетиш керек. Кыпчакбай Токторбаев Жалал Абад шаарында гана эмес, облустагы аброю жогору, кадыр бартуу, республика боюнча эң алдыңкы адистердин катарын толуктайт. 38 жылдык эмгеги бар хирург бул жыл аралыгында Жалал Абад шаардык, облустук администрациянын, саламаттык сактоо министрлигинин ардак грамоталарына татыган. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад.